Рахмат, урматтуу төраға, урматтуу пленардык жыйындын катышуучулары, депутаттар. Амансыздарбы? Менин айтайын дегеним, биз коомдо эмне болуп атса, ошону айтып турууга милдеттүүбүз биринчиден, экинчиден мен жалкып калдым. Бир нерсенин башы башталганда, эртерээк чыгып айтып калбасак, бул жерге келип калганда кечигип калат экенбиз дагы, калып калат экенбиз. Айткандын оозу жаман, ыйлагандын көзү жаман болуп калып калат экенбиз. Бүгүнкү күндө коомдо желегибизди өзгөртүү боюнча маселе көтөрүлүп атат. Коомчулукта, интернет булактарында, социалдык тармактарда дээрлик көпчүлүгү каршы болуп аткандыгын мен бүгүн айтып коеюн, урматтуу депутаттар. Эртең бизге келгенде дагы маселе болуп кетпесин. Биз желектен башка нерселерибизди эле жазайлычы. Желегибизге, мамлекетибиздин ыйыгына тийбей эле коелучу. Мына ол жерде мына 30 жылдан бери кыргыз мамлекетинин эң тамгасы болгон жакшынакай желегибиз бул күндүн нуру. Биздин ата бабаларыбыз ошо кезде эле үстүнөн дагы караганды билиптир, космостон караганды. Азыр дрондордун заманында дагы үстүнө чыгып карай албай атабыз. Бул коломто дегенди түшүндүрөт дагы бир эмеси. Коломто, кыргызда коломтоң өчпөсүн дейт. Коломтоңдо от жансын дейт. Бул деген оттун, жалындын, нурдун белгиси го. Эгерде биз арбайтып, тарбайтып кое турган болсок, ал лапух болуп калат. Лапух. Кыргызчасы уйгак, орусчасы лапух. Мен ушуну айтып коеюн деп атам. Анан ушул тууну өзгөртүүгө, урматтуу депутаттар, эгерде биз дагы бир жаза тайып, башка иштерибиз кокодон болуп турганда, башка иштерди эмес, туубуз жөнүндө алектене турган болсок, эртең эшиктеги эл бизди кечирбейт, урматтуу депутаттар. Мен ушул нерсени айтып коеюн деп атам. Бул биздин туубуз, мамлекетибиздин ыйыгы 30 жылдан бери эң тамга болуп келатат. Эртең кеч болуп кала электе бүгүн бир айтып кулактар кылып коеюн дедим. Эгерде эртең дагы туу жөн. Урматтуу Москва шаарындагы мекемештер, эгерде сиз жакын арада Казакстанга чыгып кетүүнү ниет кылсаңыз, сизге тажрыйбалуу айдоочу Асылбек мырзаны сунуштайбыз. Биздин Аль Фортуналары кызмат кылат. Унабыз ыңгайлуу жана кенен жолдо кыйналбайсыз. Жолго чыгарда документти чорнойдон текшеребиз. Без пересадка өзүбүз алып кирип чыгабыз. Биздин дарек метро проспект Мира 39А. Биздин байланыш номер +7926 929 1820. Бүгүн бир айтып кулактар кылып коеюн дедим. Эгерде эртең дагы туу жөнүндө десе, анда кантип кабыл алынган, түсүм эмнени берет, желек эмнени берет, баарын түшүндүрүп, ортоңку трибунадан 10 мүнөт убакыт берсеңиздер, мен сүрөттөрү менен баарын айтып түшүндүрүп бергенге аракет кылам. Рахмат. Рахмат. Урматтуу Мирлан мырза, мен сизге түз эле жооп берейин. Ал жерде туу өзгөрбөйт, эч кандай жаңы элементтер болбойт. Болгону, мына кече биз авторлор менен да жолуктук, туунун авторлору менен. Өздөрү дагы айтып атат, биз баштагы тууну тааныбай калдык, мындай эмес болчу деп. Түндүктүн кандай турганын өзүңүз көрүңүз азыр. Сиз аябай жакшы билесиз мындай кыргыздын элементтерин. Таптакыр башкача. Ошону биз баштапкы калыбына түздөп алып келип коелу деген эле максат. Эч кандай өзгөрүү болбойт. Бир гана ошол тууга бир баштапкы абалда. Сиз азыр түндүктүн бүгүнкү турганын караңызчы, ошол түндүк окшойбу? Күндүн нурларын караңыз. Ошонун бардыгын авторлор өздөрү айтып атат. Үчүнчү микрофон. Рахмат, урматтуу төрага. Туура, ар бир нерсенин туурасы болсо тууралап коюу милдет го деңизчи. Бирок туубуз анда ушул эгемендүүлүк алган жылдарыбыздан бери туура эмес турган туунун астында турабызбы биз? Ошондой. Андай эмес, андай эмес. Анда мындай кылып коелу, анда мындай кылып коелу. Жолугуңуз сизге көрсөтөт. Мына кече да жолуктук. Оригиналы таптакыр башка. Койсоңор. Урматтуу төрага, мындай. Туунун авторлору дагы ким күн карама деп аткан болсо, ошолор өздөрү күн карама да. Өздөрү күн карама. Күн тийген жердин күкүгүнө айланып, күн тийген жердин күкүгүндөй, жетим көпөлөктөй, парванадай ар кайсы жерде айланып, ким эмне десе ошонун айдагына айдалып,
байрагына байланып келгендер ошентип айта берет. Бул нерсени эгер мен эртең мынакей убакыт бериңиздер, анда эртең мен даярданам, дагы ошол авторлор менен да сүйлөшөлү, туу жөнүндө жакшыраак талкуу кылалы, өзгөртүп алып, анан кайра ушуга келип эртең ушул боюнча маселелер болбосун. Мен ушул нерсени кулактар кылып коеюн. Эшиктеги эл дугалы, коом дугалы, коом баары көпчүлүгү дээрлик атайын жалдап жаздырып аткандарды да көрүп атабыз да. Андан башка чыныгылар, башка алек жокпу деп атат. Эми мен муну туура эле түшүнсөңүздөр, дагы душман көрүп албаңыздар. Эл менен эсептешишибиз керек го деп ойлойм мен. Элди дагы угуп коелу. Рахмат. Болбосо эртең уруксат берсеңиздер, мен түшүндүрүп айтып берем. Рахмат. Ошол маселе жыйынга келгенде сиз сүйлөйсүз. Сиздин укугуңуз. Ал маселени алдынан азыр арабанын алдына түшүп албайлы, урматтуу депутаттар. Ошол жыйында депутаттар чечет. Макул десе жок. Ошон үчүн азыр аны алдын ала талкуулоонун кереги жок. Саламатсыздарбы? Урматтуу Нурлан мырза, сиз Мирлан Самыйкожо айткан сөзгө баягы кайра жооп бергениңиз үчүн деп биз да жооп бергенге аргасыз болуп атабыз да. Сиз мен мисалы ошол 93 эсиме келгенден бери ушул желекти билем, мен делечи ушул желекти тааныйм да. Анан кийин ушинтип эле авторлор чыга калып эле 30 жылдан кийин эле чыга калып эле өзгөртүп эле анан биз үчүн өзгөрүү болот ал. Эгер алар үчүн мурунку желек ошондо болсо, биз үчүн өзгөрүү болот. Мен ушул желек менен эле чоңойгом. Анан кийин айтайын деген жерим, биздин эң башкы бийлигибиз, биз уга турган, биз ушул жерге келип туруп сүйлөй турган бул элдин сөзү да. Анан мен деле башында мага неметип атканда, айтып атышканда мен деле айткым келди эле ушуну. Азыр Мирлан Самыйкожо айтып калды, как раз мен кошулуп калайын. Биз элди угушубуз керек. Эл эмне десе, биз ушул жерден сүйлөп айтып беришибиз керек. Бул биздин түздөн түз немебиз да, милдетибиз. Рахмат. Рахмат. Урматтуу депутаттар, күн тартибин өтөйлү. Бул маселе эгер туунун тегерегинде болсо, ошол жыйында айткылачы, урматтуу депутаттар. 6-чы микрофон. Рахмат. Урматтуу төрага, Токтогул шайлоо округу Сулайманов. Бул маселени өзү бүгүн алып чыгып калыш керек болчу. Төрага, сиз деле өзүңүз деле чакырып буларды. Мындай маселе жаралып атат. Мондай деген авторлор ушундай деп атат десеңиз болмок. Ушул жерде мына канча деген журналисттер карап отурат. Мунун баардыгын эле жаздырып, анан бул минтип айтты, тигинти айтты деп ишти баштасак болмок. Анан эми кечеөнкү балабыз келип, бүгүн мен мындай эле, мен мага өзгөрүп атат десем, эмне деш керек эми буга? Ошону за кулуаром можно же было обсудить? We'll be right back.